Шайлоо күнү шайлоочуга 2 бюллетень берилет. Биринчи бюллетенде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин бирин тандап, анын фамилиясынын тушуна белги коет. Экинчи бюллетенде бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочу саясий партияга тийиштүү чарчага белги коюп жана катталган талапкердин ичинен өзү тандаган бир талапкерге добуш берет. Эске алуу маанилүү. Эгерде шайлоочу өз добушун саясий партияга берип, бирок ошол эле учурда талапкерлердин катар номерлери бар чарчаларга бирден ашык белги койсо, же саясий партияга тийиштүү белги койбосо, бирок ошол эле учурда талапкерлердин катар номерлери бар чарчаларга белги койсо, мындай бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Эгерде өлкөнүн тагдырына кайдыргер карабасаңыз, 2021 жылдын 28 ноябрь күнү шайлоо участкаларына келип добуш бериңиз.